бул фильмди тартуу идеясы кандайча пайда болду сизде? Бул идея мен өзүмдө ушун былтыр Нарынга назначение барганда эле марттын 3-үндө ошондо эле барганда бул эми тарыхый чоң облас, чоң театр тарыхый. Ушакка кандай иш кылсак, пандемия болуп баары жабылып калды. Баары тең баягы онлайн болуп калды деп анан отуруп, анан драмалык театрлардын арасында биринчи жолу ушундай иш болду. Мындай биз дагы Кыргызстанда бир да театр мындай тарта элек. Тартканда эмес. Анан ошо тарыхый тасма тарталдан өзүмчө ойлонуп отуруп, бизде азыр эл баатырлар көп. Тарыхта инсандар абдан көп. Ошонун арасынан чын эле улуттук баатыр, чын эле Кыргызстандын келечегине, мамлекеттүүлүгүнө күйүп бышып өмүрүн арнаган, жаш кезинде жайран болгон ошо Тайлак баатырды туура көрдүм. Анан кийин аны көрүп баягы сценарийин жазып, инсценировка кылып даярдап койгондон кийин эң негизи баары акчага тагылат да. Аны ошо акча таба албай, спонсор чыкпай, анан кийин ушу Мирбек Ираимов деген Акталанын кулуну бар, жеке ишкер, бизнесмен. Ошого жолугуп калып, анан ошого сунуштадым. Ушундай идея бар эле. Өзүңдүн чоң аталарың азыр элге ушундай улуттук идеология керек болуп турат. Кайра-кайра шайлоо, кайра-кайра тиги президенттик шайлоо, төңкөрүш. Мурунку менен азыркынын баягы доор эле башка болбосо, баягы саясий кырдаал бирдей эле. Ошондо деле ушундай Кокон хандыгы, бияктан Кытай, баары тең эле ушундай көз артып келген десем, оюмдукту дагы макул жок, мен каржылайм деди. Ошо менен акчасы чечилип, анан Кудай деп, анан Кайнарбек Билибаев деген кандидат наук бар, историк. Ошого сценарийин Улан Турдалиев экөөнө жаздырып, аны өзүбүз көркөм болуп коштуруп, бул жерде биз Тайлак атабыздын эр сайышка түшкөнү, чоң чабышка түшкөндөрү, арабтар менен мушташканы, Кокон хандыгына баягы эметкен жортулдары жок. Анын баары деген чоң болуп кетет, өтө миллиондор талап кылат. Биз бул жерге ушул Тайлак атанын ички философиясын чагылдырдык. Ошонун ниети келечекте ошо Кыргызстандын биригиши, мамлекеттүүлүгү, элдин ынтымагы, өзүнүн жеке көз карандысына болгон ошол улуу инсандын ички оюн бергенге аракет кылдык. Ошон үчүн бул тасмада мен Тайлакты прототип катары ойнодум, өзүм баш каарманды. Атак Атбаш айыл өкмөтүнө рахмат, ошо акимиятты баш болуп, Акталанын Атбашын акимдери жардам берип, жергиликтүү Кара Суу айыл өкмөтү, Казыбек айыл өкмөттөрү жергиликтүүлөрдүн баары колдоп кетишти. Улакчылар аттарын беришти, элдер бүт жанагы кийимдерден колго алышты. Азыр айылда деген азыр 1 тонну тиктириш канча акча. Элдер деген илбирис чепкенден бери алып келишти. Илбирис чепкен, каршыкыр чепкен, көлдөлөң шырдактын баарын жыйып келишти. Элге рахмат, ошо эл көтөрүп кетти. Бирөө коюн чыгарды абетке, бирөө чайын чыгарды. Ошентип февралдын 1-inde Ташрабатта съемка кылдык. Ушу жергиликтүү бийлик, эл, карапайым эл портерлерге аттарын салып алып ташышты бүт ошол жака чейин. Ошентип 1-февралда Ташрабаттан тарттык. 2-февралда Кошойгоргондо тарттык. Кошойгоргондун ичине аттар да киргизбейт экен, өрттөтпөйт да экен. Аны ошол жердеги экотек инспекциясы барды тең ушул биздин идеяны айтсак, бул эми тарыхый инсан болгондойн деп анан алар да макул болуп көнүшүп, анан ошо Кошойгоргондун ичинде негизги массаны тарттык. Ошодон жанагы чабыштарды, өрт суу, кол тыштан душман келип кол салган жерин. 3-күнкүсүн театрдан тартып, кыскасы тасма 7 мүнөт болду, 8 мүнөткө жетпейт, 7,5 мүнөт болду. Бул жерге бүт элдин баары тең баягы биздин өзүбүздүн ата бабабыз деп, элде да ушундай кам бар экен, кызыгышып бардык тең. Бирөө да бир тыйын албай, актерлор дагы, эл дагы бүт колдоп беришти. Губернатор өзү колдоп берди, акимдер колдоп берди, шаардын мэри колдоп берди, баары тең бизден эмне жардам деп, баары тең ушу көпчүлүктүн эмеси менен кино чыгып кетти. 17-апрелде 10-унда кылалы десек шайлоо болуп калды. 17-синде Нарын театрында чоң залында презентация кылдык. Зал толтура болуп бүт жык-жыйма келишти. Ошол тасмага түшкөн айыл өкмөттөгү элдердин баары келишти. Тайлак атабыздын 9-9догу урпактары келди. Акталадагы урпактары келди. Абдан көп экен. Ошо баардыгы тең келип, өз баларын берип, анан ошо элге тартууладык. Кудай буйрса жакында ушу Бишкек шаарында дагы жабык көрсөтүү болот. Ал жерге дагы ошо чоң-чоң инсандардан чакырып көргөзөлү деп атабыз. Эгер ошолор колдоп берсе, келечекте ошо Курман Жандай кылып чоң тарталы деген ниеттебиз. Анткени азыр элге
ушундай идеологиялык тасмалар абдан керек болуп турат. Актерлорго бул жерде атайын кастинг кылган жокпуз. Анткени кастинг кылып анын баарын процесс кылганда өтө көп акча кетмек. Биз негизги базымды ушу губернатор менен сүйлөшүп, ушу алыскы тоодогу театр, Нарын театрын көтөрөлү деп, ушу жалпы Нарын театрынын актерлору катышты. Аксакал көксакалдан баштап жаштарына чейин бүт Нарын театрынын 100 киши иштейт, ошонун бардыгы тең катышты. Анан экинчиден калганын карапайым жергиликтүү элдер колдоп беришти. Биз 7,5 мүнөткө философиялык 3 эрежени коштук. Биринчи, элдин баягы тирешип ынтымакка келе албай аткандагысы. Баягы талаш тартыш меники, сеники, биздики илгертен мына азыр деле жер талашып атпайбы? Мына көрүп атпайсызбы Баткен жакты. Кочкордо былтыр тиги жайыт талашып атышат. Биринчи бөлүгү ошо жер талаш, экинчи бөлүгү кошоруна жанагы основной эмеси душман келип кол салгандагысы. Анан кыргыздар качан биригет? Кол салганда бириге алабыз да. Анан үчүнчүсү баягы жай турмуш ынтымак, анан акыркысында Чештөбөдө ошол бардыгы тең бир ынтымакка келип, бир Манас атабыздын туусунун алдында биригип, анан алдыга баягы кадам шилтеген ушундай эме менен бүтөбүз да. Бул жерде ушу Тайлак атабыздын ички ою деп бердик да. Анткени мындай улуу адамдардын бардыгы тең элдин биримдигин, ынтымагын абдан каалашкан. Ошол эки акыры мына жетти. Азыр Кудай ачыр өзүбүзчө мамлекетпиз, өзүбүзчө суверенитетпиз, желегибиз бар, гербибиз бар, тиги гимнибиз бар дегендей. Ушул күндө ошол адам күткөн да, ошонун ички оюн бердик. Жанагы жагы Атантай да жок бул жакта. Анткени анын чогуу жүргөн Атантай анда өтө көп болуп кетмек. Акча да, чыгым да көп болуп кетмек. Элестетиңиз, 300-400 кишинин 3 күндүк 3 мал тамак эле канча акча болот кыштын күнкүсүндө. Анан ушул жагына келгенде ушу колдогон жеке ишкер Мирбекке өтө ыраазычылык билгизебиз. Көрсө кино бүткөндөн кийин билип атпайсызбы? Көрсө ошо жеке ишкер бизнесмен Мирбек Райымов дагы ушу Тайлак атабыздын урпагы Нурдин молдонун неберелери, чөйрөлөрү экен да. Анан кийин баягы хандан аккан арактан суу агат да. Кабагым башымды бир тыйын баягы не жалко деп, ошо биздин ата-бабалар деп кандай айтсак бүт тыйынды убагында чыгарып, камсыз кылып, техниканын баарын тең бүт жабдып, баарын жагынан колдоп берди. Мен өзгөчө ыраазычылык билгизем. Кыргызстанда ушундай балдар көп болсо, маданиятка, кайдыга карабаган, анда абдан жакшы болмок. Анткени Мирбек мына бизге эле эмес, кече жакында айтыш коомуна дагы колдоп, аяка дагы негизги спонсор болуп, аяка дагы бир топ акчасын чыгарып берди. Бул деги эле ушундайга кызыккан бала Калмурат Рыскуловдун дагы айылында бюстүн тургузуп берген. Акталанын борборунда да жанагы Акталадан чыккан инсандар деп жана 3 метрлик комусту бүт ылдый жагына улуу инсандардын баардыгын тең аны да кылып берген. Деги эле бул ушул жагынан көп колдоп келатат буюрса. Анан ушу эң чоңу мына ушул Тайлак болду. Муну дагы ушу масштабта сонун кылып колдоп берди. Кудай буюрса, дагы пландар бар. Кандай пландарыңыздар бар? Ушул фильмди чоң кылалы деген план бар. Негизги максатыбыз ушул фильмди. Азыр бизде 30 жылдан бери Курманжандан башка тарыхый фильм жок. Мына казак туугандар идеологияны катуу кылып атышат, байкап атабыз. Биздин эртөстүктө мультфильм тартып коюшту. Өзбектердин Кожо Насырдинин өздөрүнүкү кылып тартып коюшту. Европанын Тамиристи өздөрүнүкү кылып тартып коюшту. Көчмөндөр деп тартып коюшту. Кыскасы айтканда, азыр биз убагында көрүп билип, баягы карама каршылыкты көрсөтүп, бул туура эмес деген менен арадан 50 жылда эл жаңы дейт. 50 жылдан кийин ойлоп калышат, тарых ушундай турбайбы? Ушундай турбайбы деп, бул казактардын көрө билемдиги, булардын идеологиясынын багытында өздөрүнүн максаты да бизге ушундай керек. Бизде азыр дээрлик Курманжандан башка эчтеке жок. Бизде Кыргызстанда ар бир областта баатырлар көп. Мына кечээки эле ушу Жусуп Абдрахмановторго чейин, Исхак Разаковторго чейин ар бир жөнүндө тартса, целый мындай эме болмак да. Мисалы орустарды көрсөңөр, бир эле МВД тарабынан жөнөкөй оперинда, участковойундагы полковник, майор, капитан деп ар бир жөнүндө сериалдар. Жөн эле бир саламаттык сактоо арасар, жөнөкөй бир медсестра жөнүндө сериалдар бар. Жөнөкөй врач жөнүндө сериалдар бар. Ар бир структурасында бүт жагынан камтылган. Бизде Кыргызстан боюнча андай жок. Мына азыр КТР жаңы сериалдарды баштап атат. Бирок сериал бул өтө акчаны көп талап кылат. Ошондуктан баары эле акчага такалат. Анткени кыялдар көп, идея көп, бирок бүт баары тең ушу ишке ашпай, акча таба албай эле төрөлүп өлүп атышат баары тең. Ар бир областтан чыккан баатырлар жөнүндө кыскача 7 мүнөт болобу, 10 мүнөт болобу ушундай тартып сериал кылсакпы деп атабыз. Анткени Нарында эле көп да, Тайлакта атабыздан башка да толтура бар. Кошой бар, Алмамбет, Сырга бүт бар ошол жакта. Мына Кочкордо Кыркчорон күмбөзү, Көлдө Балбай, Бийназар, Жетаке,
Боронбай толтура, мына Чүйдө эле Жантай, Шабдан Атаке толтура. Таласта Бердик атабыз бар, буякта Жайыл Бишкек бар, Байтик бар, тиякта Алымбек дей койчу, бизде бүт областта баатырлар көп. Ушунун бардыгын тең ушу биз ниет кылып атабыз, Кудай бир келечеги жакшы болуп кетсе, ары бири жөнүндө ушундай сериал кылып кетсек, бул биздин мамлекеттик идеологияга балким бир биздин кичинекей салымыбыз болобу деген өзүбүздүн ушундай бир изги тилектер бар. Сиз буга чейин фильм тарттыңыздарбы? Буга чейин мен өзүм фильмдерге түшүп жүргөм, сериалдарга түшүп жүргөм. Бирок ушулда биринчи мына өзүм башында туруп, өзүм сценарийине чейин кийлигишип, продюсерлик кылып, өзүм тарттырып, ушунун башында өзүм болуп мына баштап атабыз. Анткени атайын ушу окууну окуп, атайын ушул театрда иштеп, такшалып, ушунун баягы ийне жийне чейин түшүнгөндөн кийин эмнеге бул ишти аркалап уланса болбойт. Анткени мунун артында түйшүгү бар, бирок аягында өзүң муну сатып кассовый болуп акча түшүп, капчыгың кампайып байыбасаң дагы элге, мамлекетке, мунун келечекке чоң салымы бар да. Биз ошол баягы ашказанды карабай, ошол элге жагын карап атабыз да. Бул анда ал даректүү фильм болуп калат. Биздики баягы көркөм болгондой, биз тарыхый маалыматтардын негизинде, болгон окуянын негизинде көркөм чыгарма кылып атабыз. Мисалы кээ бир жерин баягы байытып, мисалы бул азыркы биз тарткан фильмди көрсө көптөрү түшүнбөйт. Бул тайлактын эчтекеси жок депчи. Биз ошол улуу инсандын ички оюн берип атабыз көркөмдөп. Эстетика ички максатын. Кийинкилер тартсак деле ошого басым коебуз. Анткени чыныгы тарыхый кылып аны тартыш үчүн ал биринчиден өтө көп каражат талап кылат. Экинчиден бул жерде анан артынан дагы ар кандай саясат болуп кетет. Анткени биздин кыргыздар сөзсүз чабышканда эле ушу казактар менен чабышкан, Кокон ханды өзбектер менен чабышкан, орустар менен жер талашып үркүн болгон. Анын арты кандай болуп кетет деп эле биздиктер коркуп чектешет. Мына буга чейин үркүндү тарткан Мединучкеев. Ушу үркүндү тартканда биринчи вариантта абдан сонун тартылган. Бирок аны биздин депутаттар жабык көрсөтүүдөн көргөндөн кийин көптөрү аны жокко чыгарышкан. Кой, эртең жаңы митинг деп кыскартып, анын аягындагы элге чыкканы жанагы болуп, элдин көбү түшүнбөй мындай эме болуп калганда, биринчи тартылган вариант абдан сонун тартылган. Ошон үчүн биз өтө тарыхка таккаганда дагы бизде мындай эме келип чыгат. Бирок тарыхка такаш керек, бирок ошонун негизинде көркөм кылып чыгарыш керек. Антпесе бизде азыр тарыхый романдарды жазып атышат, окуп атабыз, бирок өтө эле бурмаланып кеткендер бар. Ала кушту атынан ата дейт. Мисалы азыркы кээ бир романдарды окусаңар, ушу казактар менен чабышкан кечеки эле кенен сарларды бурмалап башкача кылып жазып атышат. Бул туура эмес нерсе. Ал балким тарыхта, санжырада, китеп жүзүндө факт болуп калыш керек, бирок тартылганда көркөм болуп, бирок ошондагы бир режиссерлук көз караш менен башкача кылып берсе, эмнеге болбосун? Мына Англияда деле Нидерландия, Англия, Шотландия деле бири-бири менен чабышкан чектеш элдер. Бирок фильмдерин көрсөңөр, ачык айтып, бирок кандай жогорку деңгээлде сонун кылып атышат. Бирок ошону ошол эле маалда кабыл алышып, ал чыгарма, маданият да бул. Бирок ошол эле маалда кайра биригип, ынтымактуу иш кылып, кайра керек болсо чогуу тартып атышпайбы?